ашып күзгөңе жашыл жай ат башымага тей шашылбай ат кечпей суунун эй агымы арманым аттын эй башында боз туман чалып тобашын ойлобой турам обачын боздотуп койсоң ят башым болоюн сенине богачын боздотуп койсоң ят башым болоюн сенине богачын алыстан арызы мен келдим адашкан тайлак өңдүмдү ашыгым менин ай көрсөтчү ар көйүз жакаң эй жашынбай боздотсоң кантип ат түтөйүн болжогон күндүңө күтөйүн богачың болуп эй мени сенин боюңдан издейме богачың болуп мен сенин боюңдан издейме ачыгын айтсам эй жашырбай арманым аттын ой башында ар көйүз менен ай бер көйүз ат башым негең ай тең бөлгөн боздотсоң кантип ат түтөйүн болжогон күндүңө күтөйүн богачың болуп эй мени сенин боюңдан издейме богачың болуп мен сенин боюңдан издейме Ушундай кереметтүү үнү менен жакында эле Пакистанга барып кыргыз добушун жаңыртып келген жаш талант Азат Батырбек уулу бүгүн биздин студиябыздын коногу. Сиз көрүп жаткан ачык маек көрсөтүүсү аны алып барган мен Гүлдана Момунова. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы Азат мырза? Студиябызга кош келипсиз. Кош келдик. Кандайсыз? Маанайларыңыз кандай? Жакшы. Мына ушул жогоруда айтып өткөндөй, жакында эле Пакистанга барып кыргыз добушун жаңыртып келипсиз. Аны биз социалдык тармактардан көрүп, айгокой ушул жигитти таппасак болбойт деп студиябызга чакырып келип отурабыз. Алгач эле келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Адегенде эле ушул Пакистанга эмне себептен бардыңыз? Ал жакта конкурс болду, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Пакистанга Кыргыз элчилиги, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын өткөрдү. Ошол жака барып ырдап келдик. Кыргыздын маданиятын таанытып көргөзүп. Анан ушул пакистандыктар кыргыз маданиятын, кыргыз добушун кандай кабыл алышты? Негизи эле алар маданиятка кандай көңүл бөлүшөт экен? Маданиятка жакшы көңүл бөлөт экен, аябай таң калды. Баарынан комузубузга таң калды. Келип комузубузду алып сүрөткө түшүп кетип атышты. Ушул кичинекей эле жыгаштан добуш чыкса таң калышты окшойт. Сиз менен катар дагы башка бирөөлөр да барды окшойт. Бир команда болуп барды. Жок, бир эже барды. Ал дагы ошо комуз менен ырдап көчөрдү. Анан эми ушул өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, кайсыл жерде төрөлгөнсүз, канчанчы жылкы болосуз? Өзүм тууралуу 1994-жылы Нарын областына караштуу Актала районунун Кадыраалы айылында жарык дүйнөгө келгем. Ошол айылда орто мектепти бүтүргөм. 2016-жылы
Кыргыз филармониясынын 2 жылдык студиясында окугам. Улук Мырза Полотов агайдын колунан сабак алгам. Анда эмесе сизден бир чыгарма сураналы, көп суроо бербейин. Өзүңүз жактырган бир чыгарманы аткарып берсеңиз болот. Анда ушул сөзү Зайырбек Хажыматов агабыздыкы, ону Элмирбек Иманалиевдики, Жамгырдагы Самат деген чыгарманы аткарып берейин. Sezim güyböstö Canaşa bastık süylöşpöy Gönöktey Camgıranı sayın Gömülü bizge yünüdeşpey Boşatıp jürek kıldarım Bozlutup ay meni kıynadım Buluttu karap kalkıgan Burkurap ay burkurap Negin ıyladın ey Sorotor sözün tabalbay Soğundan erçip aramcay Su bolup bütkülü boyumuz Kuyula teyneşer ayan bay Başkabı senin sayıların Başka bele senin gıybarın Şokumu koştup cam kırdın Şoloktop ay şoloktop Negin ıyladın ey Jalgandı süyü bizdeki Jalgan bele sezimizlere Harmandım uşulu dünüye Harmandım ürtizmegi Başkabı senin sayıların Başka bele senin gıybarın Şokumu koştup cam kırdın Şoloktop ay şoloktop Negin ıyladın ey Балли, азаматсыз, булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Анан мына ушул комуздан башка дагы башка аспаптарда ойнойсузбу же комуз элеби? Комуз эле. Эмне үчүн ушул комузду тандап алгансыз? Билбейм, ышыгы кылып, негизи кичинекей бала чагымда комуз менен ырдалган ырлар жагы өрчүмес көпчү. Анан окуп жүргөндө гитара чертип жүрдүм.
мектепте окуп жүргөндө. Анан кийин бара ырга кызыгуу ойгонуп ырдап баштаган экен. Негизи бала кезден айылда кой кайтарып жүргөндө ырдап жүрчүбүз, элге көрүнбөй баягы. Анан окууну бүтүп 2011-жылы орто мектепти аяктагандан кийин Бишкек шаарына келгенден баштап ырдап баштадык, кызыгып. Жакшы. Анан ошо үй бүлөңүздө дагы мындай таланттуу, ушундай чыгармачылыкка кызыккан адамдар болсо керек. Үй бүлөбүздө өзүмдүн үй бүлөмдө жок, ата-энем ырдабайт, бир туугандарым ырдабайт, анан тайке жактарым ырдашат. Комуздун коштоосунда жандуу үндө дагы аябай жакшы ырдайт экенсиз. Конкурстарга катышып турсаңыз керек. Ооба, конкурстар болсо, эми майда чүйдө конкурстарга катышып, анан концерттерге барып ырдап калабыз. Кайрымдуулук концерттерге көрүп ырдайбыз. Анда келиңиздер, Ырысбай Абдыкадыровдун Таанышыңдай карагым деген жакшы чыгармасын аткарып берейин. Erkin öskön talanım, gede jakın gede alыстay karanım. Жүрөк төртөп жүлүнүмдүң ай көйгөзү, түрттүң мени түпкүрүнө сананым. Жүрөк төртөп жүлүнүмдүң ай көйгөздүң, түрттүң мени түпкүрүнө сананым. Kamçılap, жүрөк байкуш күнөлүдөй жанчылап. Айтчың эркем, айтчы сүйгөн ай жан эркем, күтөм сени, күтөм дагы канчыбак. Айтчың эркем, айтчы сүйгөн ай жан эркем, күтөм сени, күтөм дагы канчыбак. Кезиккенде салкын тартса кабагым, мен аны сайын тумчукканысып барамын. Сезимдеги жакшы учурдуң ай жандан тык, жок дегенде таанышыңдай карагым. Сезимдеги жакшы учурдуң ай жандан тык, жок дегенде таанышыңдай карагым. Байли, жок дегенде таанышыңдай карагын деп негизи эле биздин Элмирбек Иманалиев агайыбыз сыяктуу көптөгөн таланттуу агайларыбыз мына ушундай өлбөс өчпөс чыгармалар жаратып кеткен. Чоң рахмат. Анан ушул чыгармачылыкта үлгү туткан адамыңыз барбы? Кимди карап оңдоносуз, түздөнөсүз? Чыгармачылыкта эң биринчиден агайымды, Улук Мырза агайды карап түздөнүп, агайдын айткандарын кылып, анан Элмирбек Иманалиевти. Байкап турсам көп ачылып кеткенсиз, Анан сиз жөнүндө дагы бир маалыматыбыз бар биздин. Мына ушул чыгармачылыкты таштап, ырдоону таштап, айылыңызга кеткениңизде түшүңүзгө Элмирбек Иманалиев агайыбыз кирген экен. Ошол чынбы? Ооба, ал чын. Агайдын өлгөндөн бир айдан кийин го. Ошо айылда жүрүп калдым 2 жылдай. Чыгармачылык таштап, комуз чертпей. Анан ошо түшүмдө
Баягы окуучулар менен болуп отуруп туруп анан мен комуз чертип атыптырмын. Анан аябай урушуп атыптыр. Сен эмне жакшы чертпей атасың комузду деп. Ошондой түшүбүзгө кирди. Кой деп ошондон кийин кайра комуз чертип ырдап атабыз. Жакшы. Анан мына ушул акындыктагы жайыңыз болсо керек. Сөздөрдө ырдагандар акындыктагы жайы бар деген сөздөр бар да. Ооба, негизи көп тырышып аракет кылып жүрөм ыр жазганга. Анан кээде жазып калам бир куплеттен. Анан өзүм эле элге деле окуп бербейм, өзүм окуп анан өчүрүп коем буюрса. Анан ошол азыркы жаштардын баары эле социалдык тармактарда активдүү болуп чыкпадыбы? Сиз дагы мына ушул өзүңүздүн ырларыңызды коомчулукка бөлүшүп турасызбы ошо тармактар аркылуу? Жок, көп деле отура бербейм анда. Instagram жаккан ырларымды жүктөп коем анан. Эң көп мындай сизге мындай мотивация деп коет го, ошо ким берет сизге? Эргүү берген адамдарыңыздан? Эргүү берген адамдардан досторум берет көбүнчө. Досторум ырда. Жакшы. Келиңиз дагы бир чыгарма суранабыз сизден. Анда ушул Элмирбек агайды сөз кылып калдык. Элмирбек Иманалиевдин Айсекет деген чыгармасынан бираз үзүндү. Жетпес жүзүмдү секет, жүзүмдөй сенин жүзүңдөн секет, жүрөктүң эзген үнүңдөн секет. Капталдап ышкан карагат секет, карагат сенин көзүңдөн секет, кайманаң айткан сөзүңдөн секет. Өрөп күп жаштык өтөбүң аттың, өмүрдө сени көрө албай секет. Жаштык бул өзү жаздагы көчөт, солгону солуй төскөнүң өсөт. Жаш сүйүү деген чагылган учкун, өрт болсоң өрттөй төчкөнүң өчөт. Жомоктой өмүр жолдогу бекет, келгендер келет, кеткендер кетет. Жалын ай жалын жаш гүлүм секет, жайлуубуз жашыл чак бүгүн секет. Бүтүгө түтүп күйүттү билсең, күйгөн чак келет, бак гүлүм секет. Өмүрдүн эң зор байлыгым менин, өзүңө болгон ак сүйүм секет. Ачылганга алга жабылат билсең, адамдың адам сагынат билсең. Бухарың бир тең, көк ташың бир тең, көз барда дүйнө көрүп берет билсең. Кагышкан таштын учкуну түшсө, калдайган токой өрттөнөт билсең. Бакыттың издеп кел айтат бары, байкабайт бирок неге айтат анын. Аламды каптап баратат анын, агарган эмес карайган жагы. Ырдасам ырдап жүрөгү канайт, ырдандан эч ким ала албайт канат. Бирөөлөр бизге табылбай калат, бирөөлөр бизди таба албай калат. Бир гана менин сырдашым бүгүн, бир тамчы жашым тып эткен барак. Анда эмесе ушу алдыдагы пландарыңыз кандай болуп атат? Бир чоң сахнага аттанайын деген пландар болот болуш керек баарында эле. Ооба.
ар бир эле чыгармачыл адам кыялданып алдыда пландар буюрса ыр жаздырып жаңы ырларды ырдап чыксак деген ниеттебиз. Негизи буга чейин ыр жаздырып ырдап жүрдүңүз беле? Чыгардыңыз беле? Буга чейин ыр жаздырып чыгар элекмин. Эми буюрса башта. Ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат Азат мырза. Студиябыз көрүп алдыңыз, дагы да болсо келип туруңуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Мына ушундай өлбөс, өчпөс, эзелки агайларыбыз жазган чыгармаларды аткарып жүрө бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик каалайм. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Кыргыз элине калуу тилектериңиз болсо жолдоп алсаңыз болот. Сиздерге эң биринчиден сиздерге чоң рахмат. Тунук эфириңиздер дайыма ушундай ачык болуп, жакшы адамдар келе берсин. Кыргыз элине ынтымак, бейбитчилик заман каалайм. Чоң рахмат сизге дагы, буюрса дагы да болсо күтөбүз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыт дагы жыйынтыкталып калды. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.